Саламатсыздарбы, урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу коноктор. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-чи беренесинде жазылган элдик курултай тиешелүү жоболорду иш жүзүнө аша баштаганда мени кубандырат. Барыңыздарга белгилүү болгондой, 2019 жылдын 20 февралында мамлекет башчысы Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен атайын жумушчу топ түзүлүп, анын жетекчилигинде Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын жетекчиси орун басары Курманбек Дыйканбаев беккен. Жумуштуу топтун курамында президенттин жана өкмөттүн аппаратынын юстиция министринин өкүлдөрү, парламенттин депутаттары, жарандык коомдук өкүлдөрү жана көз карандысы эксперттер киришкендери маалым. Бүгүнкү күндө курултай бизге сөзсүз керек. Бирок ошо 2-чи беренеде көрүнгөндөн кийин аны мыйзамдар иштелип чыгыш керек. Ошон үчүн биз жогорку кеңештен бүгүнкү күндө баардыгыбыз талап кылышыбыз керек. Бул мыйзамдар кабыл алынмайынча бул курултай иш жүзүнө аша албайт. Урматтуу агайын туугандар, ушул учурдан пайдаланып, жумуштуу топтун иштерине ийгиликтер. Өзүңүздөр билгендей, эң өкүнүчтүүсү мурдуку президенттердин убагында өздөрүнүн жана коррупциялык иштери ачылып кала баштаганда, элдин ишеничи кете баштаганда жанталашып, курултайларды уюштуруп, дүжүр чалдардан түз киришчи. Аны өзлөрүнүн баягы кыргызча айткандай, эшиги суудан өткөндөн кийин курултайды унутуп, баягы өзлөрүнүн баягы коррупциялык иштерин улантып келгени бардыгыбыздарга белгилүү. 2018 жылдын 27 ноябрда курултайдын катышуучулары мурдагы президент Атамбаевдин бийликти узурпалация бир колго топтогондугу боюнча кылмышын аштыруу болчу. Экинчиси, экс мамлекеттик башчынын кол тийбестик укуктарын ажыратуу деп бирден-бир талабы коюлган. Мен бул талаптарды толугу менен колдоймун жана токтоосуз аткарылышын талап кыламын. Себеби ал президент болуп турган мезгилинде Атамбаев бийликти узурпалациялап президент ошол убакта Атамбаев болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Атамбаев болчу. Спикер дагы Атамбаев болчу. Премьер-министр Атамбаев болчу. Ген прокурор, соттун башчысынын баары өзү туруп, баарын буйрук берип, мыйзамсыз 30га жакын саясатчыны каматты. Өзү айтып атпайбы? Мен чечкем, мен кыйраткам деп туруп. Ошодон кимге канча соттош керекти? Саясий оппоненттердин 30га жакын. Алар ачык бүт баарыбыз айтып чыкканбыз. Тормес кетип баратасың, коррупциялык иштерге аралашып кеттиң, эки балаңды кошуп алып, башкаларды төш кылып алып туруп, коррупциялык иштер кылып атасың дегенде 30га жакын саясатчыны башын 12 жылдан аягын 20 жылга чейин мыйзамсыз соттоп жиберди. Урматтуу агайын туугандар, эми болсо эч уялбай өзүнүн каналы менен чыгып алып туруп, былжыраган сөздөрдү айтып атат. Мен алдап коюшту, мен билген эмесмин деп туруп, кайра айткан сөзүн моюндай атат. Бул эң уят жоктук, агайын туугандар. Ал эми кол тийбестик маселеси боюнча мына өзүңүздөр билгендей жогорку кеңеште каралды. Жогорку кеңеш кабыл алып берди. Кудай буйрса, баарыбыз ишенели. Ушу президенттин кароосуна жөнөтүлгөн маалым баарыбызга. Бул маселе боюнча буйрса оң жагына чечилет деп мен толук ишенем. Мына мен жогорку кеңештин 4-чакырылыш депутаты болгом СДПК партиясынан. Ошондо Атамбаев шайлоого чыкканда жакшы билесиздер. Бүт Кыргызстанды кыдырганда, ошо көлгө барганда барып туруп айткан. Кумтөр деген бул коррупциянын ана башы. Кумтөрдүн башында Бакиев менен Акаевдер башына минип алды. Мен келсем эле Кумтөрдү мамлекетке алам деген. Бирок сөзүнө турган жок. Кумтөр мамлекетке өтсүн десе, ошо өзү Кумтөрдүн адвокаты болуп, мына Сарылыктар бар болуш керек. Сарылыктын мыкты жигиттерин спецназда барып алып туруп, ур токмокко алып, баарын мыйзамсыз соттоп отуруп иди. Мына бүгүнкү күндө Сарылыктарда отурат. Ошону баарыбыз тилектеш болуп, баарыбыз бирдик топто колдоп, ошо күнөөсү жок балдарды чыгарып турушубуз керек. Урматтуу агайын туугандар. Андан кийинкиси криминал менен күрөшөм деген. Криминал менен күрөшмөктөр оготуп күчөттү. Бекбир Асан туура айткан. Атамбаев митинг кылып туруп, Атамбаевдин өзү криминалдын башында турат деген. Туурабы? Ошо мына бүгүнкү күндө көрүп жатабыз. КТРди айтсак, КТР элнасын айткан. КТР жалаң эле оппозицияны жамандап атат деп. Бирок КТРди көрдүк го, Кылым Илимбек Карпек келип алып туруп, жалаң саясий оппоненттерин жамандатып, ошонун үстүндө иш кылды. Андайын айтып турган болсок, дагы сөз берген. ГТМны мен жоёмун деген. ГТМны жоюп, разведка, контрразведка кылам деген. Чегараны кайтарып турам деген. Наоборот, ГТМны андай кылмактыр, АКС түзүп алып туруп, өзү баарыбызды кубалатты го. Баарыбызды кубалатып, мыйзамсыз иштерди козгоп. Мына көлгө түпкө барганда 2000 кишинин алдында айткан. Мен келсем эле Кудай колдоп, сиздер колдоп,
Қарқыра деген қырғыздың намысы деген. Оң жағында көл, сол жағында көл, бақта түптіктер бар болуш керек. Оң жағында көл, сол жағында то, төбінде көк асман менен. Уақыт. Көк асман менен Құдай тұрады. Сіздер қолдасаңыз Нұрекендерге чөгелеп тұрып, чөгелесін дағы ап келем деген. Бірақ анысын ешқандай атқарған жоқ. Мына дәуір жал айтып қойын. Қалқ айтса қалп айтпайды дейді. Мына 4 шақырылыштың депутаты қатары. Ошондо Атамбаев айтқан, Атамбаев эмне үчүн 2009 жылы алып койду дегенде, көрсө Максим Бакиевтен сапары сапар аркылуу 3 миллион доллар алып коюптур деген. Көрсө элди баарын ошентип жүрүп алдап салып берип кете берген. Мына бүгүнкү көнүп калган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө президент ажыдарга айланып отурат. 2010 жылы революциядан баштап балыкчыдан болгон. Мына билесиздер, балыкчыдан 2009 жылы эң биринчи революцияны башташы балыкчыдан башталган. Ошо балыкчыда канча деген жигиттер уртокмокко алынды. 2010 жылдан кандай жигиттер өлүп кетти. Эмне ошо Атамбаев командасы менен коррупция кылсын, ичип жесин деп ошого келдик белек, урматтуу агайын туугандар. Мына бүгүнкү күндө мамлекет уюшкан кылмыштуу мафия башкарган мезгил болду деп мамлекет башчысы Сооронбай Шарипович туптора айтып кетти. Мына бүгүнкү күндө ошонун баары ачыкка чыгып, өзүңүздөр билгендей мына музей, жанакы түндүк түштүк жолу бүт маселелердин баары ачылып жатат. Сөзүмдү аягындап жатып, мына сиздерден суранарым. Ошондой коррупциялык иштердин баары бүгүнкү күндө тергелип туура жолдо кетип баратат. Сиздерден сурана Бектур Асанов өз ачык айтып коелу. Атамбаевка түрмөдөн орун бошотуп келдик. Атамбаевдин орду түрмөдө колдойсуздарбы? Ошон үчүн бүгүнкү күндө урматтуу курултай катышууларын сөзүн аяктап жатып, Атамбаев ички саясатты былгытып интригалан аз келгенсип, сырткы саясатты да ашмалтайын чыгарып кеткени баарыбызга белгилүү. Баарын сөгүп, бүт кыргыз эли кыйналды ошо менен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө президентибиз алгылыктуу иштердин негизинде сырткы саясатта жакшы ийгиликтер болуп жатканын баарыбыз күбөбүз. Мына бүгүнкү күндө коңшу мамлекеттер менен, Казакстан менен, Өзбекстан менен, Тажикстандар менен жакшы маселе өттү. Андан тышкары айта турган болсок, Турция, Кытай, Россия, Германия менен мамлекеттер менен миллиарддаган инвестициялык келишимдер түзүлүп жатат, урматтуу агайын туугандар. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бизге тынччылык керек. Биз туура жолдо кетип баратабыз. Биз Атамбаевдин арам акчасына жана коррупциялык провокациясына эч качан алданбашыбыз керек. Менин аягында сөзүм айтып, урматтуу мекендештер, урматтуу курултайчылар, менин сунушум. Ушу конституциялык мыйзамдарды Атамбаев мыйзамсыз бузуп туруп, АКСти түзгөн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошо менен мына саясатчыларды колап чыкты. Ошон үчүн экинчиси Атамбаев баш болуп, Сегизбаев, Жолдубаев, Сүйүмбаев, Арабаев, Ниязов, Исраиловдор түздөн-түз буйрук берип, өзүнүн саясий оппоненттерин мыйзамсыз кылып иштерин козготуп, соцпроцесстерин мыйзамсыз жабык өткөзгөндүгү үчүн. Андан тышкары ошо саясатчыларды куалган, бүгүнкү күндө Атамбаевдин абагында куалган саясатчылардын баары акталыш керек. Ошону биз баарын талап кылышыбыз керек, урматтуу агайын туугандар. Эң акыркысы мына 4 миллиарддык жер үйдү мактанып 100 миллион долларга бердим деп мактанып отурат. Убакыт бүттү мына. Ошол кумтөрдөн келишим начар болгон. Ошон үчүн көңүл бурганыңыздарга рахмат, ишиңиздер ийгилик болсун, жакшылыктарга жолугушалы. Рахмат.